Тажик аскерлери Кыргызстандын аймагындагы жерге окоп казып кетишти. Кече 1-январь күнү Баткен районунун Самаркандек айылындагы тарапка тажик аскерлери окоп казгандыгы тууралуу видео тасма тарады. Аталган маалыматты Турмуш сайтынын Баткендеги кабарчысы Арзугүл Галымбетова жарыялап, биздин атайын кызмат каякта карап отурду деп суроо салат. 1-январь 2022 жылы биздин орган каякта карап отурду деген суроо жаралып жатат. Баткен районунун Самаркандек айылы тарапка Кыргыздын аймагына тажиктер окоп казыптыр. Самаркандек айылы Тажикстандын Чарку айылы менен чектешип турат дейт журналист. Азырынча УКМКнын чек ара кызматы бул тууралуу маалымат бере элек. Акыркы 10 жылдан бери Кыргыз-Тажик чек арасында чыр-чатактар бат-бат катталууда. Быйыл апрель айынын соңунда Кыргызстандын эгемен тарыхындагы эң ири чек ара жаңжалы орун алды. Булак Уа Чекиткейже. Садыр Жапаров кыргызстандыктарды лыжа тээп эс алууга чакырды. Президент Садыр Жапаров Каракол шаарында лыжа тээп эс алууда. Ал бул тууралуу Садыр Жапаров деген Фейсбуктагы баракчага видео жүктөп, жарандарды эс алууга чакырды. 1-январь 2022 жыл Каракол шаарындагы лыжа базасы. Келиңиздер, лыжа тээп эс алыңыздар, бардык шарттар түзүлгөн. Чүйдө дагы эс алуу жайларыбыз бар. Мен дагы чет өлкөдөгү туристтерди чакырам, бардык шарттар бар. Келип лыжа тээп эс алып кетиңиздер деп кайрылды Жапаров. Булак Супер Чекиткейже. Карганбек Самаков бул дүйнөдөн жазасын албаса аркы жайдан жанчылат го. Курманбек Бакиевдин режиминде Карганбек Самаков бийликтин жүгүрүгү сымал жүрчү. Өзгөчө жаныштын кареги менен тең айланып, анын арты менен Чүй облусунун Байтык, Каражыгач, Лебединовка айыл өкмөттөрүнүн жүздөгөн гектар жерлерге мыйзамсыз ээлик кылган эсиңердеби? Анын артынан оңдогон адамдар арызданышып, ЖММКларда кыйла талкуу, сын пикирлер жаралган. Акыры Алмазбек Атамбаевдин президенттик учурунда соттолуп кеткенин билесиңер. Бул эргул куугунтук көрдүм деп ооз көптүрүп жүрөт. Калп айтат, себеби Самаков бийликке эч качан оппозиция болгон эмес. Колунун туткагы алдамчылыгы үчүн айыпталганы жалганбы? Сатып жиберген жер аянттары үчүн жооп бербейби? Тилекке каршы бул шылуун жакында акталып кеткени кабарланды. Көшөгө артынанбы? Ушунчалык оор кылмышка шектелген, элди сыздаткан адамдын ойт берип таза чыкканы Кудайга жагабы? Мейли, акыры бул дүйнөнүн каары дагы да тийсе керек, болбосо аркы жайдан жанчылат го. Булак Азия Ньюс гезити. Табылды Акеров, Мадумаров парламентти көз карандысыз башкарган спикер болмок. Ал мурунда бир жолу спикер болгон. Ошол кезде ар бир депутатка замечание жасап, сен футбол качан келип алыпсың деп министрлердин орун басарларын кууп чыккан. Мындайча айтканда парламентти кайсы бир деңгээлде көз карандысыз башкарган спикер болмок. Бул тууралуу тарыхчы, саясат талдоочу Табылды Акеров Назар Ньюс маалымат агенттигине болгон маегинде билдирген. Мына биринчи жыйын болуп өттү. Жаңы жогорку кеңешке баамыңыз кандай парламент болот? Негизи кыргызстандыктар жалпы эле бүт шайлоочулар соц тармактарда аябай талкуу кылып жатышат. Өзүңүздөр билгендей, 6-чакырылыштагы парламенттин депутаттары өздөрүнүн аябай терс жактарын көрсөтүп алышкан. Жада калса чимкирик деген атка да ээ болушкан. Ошондон улам эл 7-чакырылыштын депутаттары кандай болот экен деп аябай кызыгуу менен карап жатышты. Мен баарын көрө алган жокмун, бирок ант бергенин, ким эмне болуп жатканын, ким кандай сүйлөп жатканын көрдүм. Соц тармактарда булар мурункулардан жаман болот, жакында кайра жаңы парламентти шайлайбызбы деп жатышат. Жалпысынан эл өзү каалаган парламент болбой калгандай. Бирок жаңы келгендер депутат кандай болушун биле элек же ошол образга кире элек. Ошондуктан билбестик менен көп нерсени кетирип, туура эмес сүйлөп алышы мүмкүн. Бирок акырындап 2-3 айдан кийин образдарына кирип, оор басырыктуу болуп, бир калыптагы саясатчыга айланышат деп ойлойм. Албетте, биринчи отурум бардыгын чечет. Биринчи отурум соц тармактарга жакпай калганы өкүнүчтүү. Спикердин ордун талашуу Кыргызстанда аябай өнүккөн. Мындайча айтканда, көшөгө артындагы күрөш дегендей аябай катуу талаш болду. Акырында Талант Мамытов өзү 7-чакырылыштагы дагы спикер болуп алды. Бирок Талант Мамытовго дагы 3-4 ай андан кийин дагы алмаштырабыз дегендей жылжытма сөз чыгарып коюшту. Бул туура эмес, бир бекиткенден кийин аягына чейин иштеши керек. Кыргызстанда спикер болуу дагы оңой эмес. Анткени 90 депутаттын тилин табып, баарына бирдей мамиле кылышы керек. Бирок баарына бирдей мамиле кыла албайт, себеби спикер көбүнчө бийлик жакты карап аракеттенет. Антпесе эртеси кызматтан бошотулуп калышы мүмкүн. Эгерде Мадумаров спикер болгондо кандай болмок эле?
Эми соц тармактарда көпчүлүгү Мадумаров спикер болсун, себеби Мадумаровдун тажрыйбасы бар, бардыгын орду менен алып кетмек, сөзгө чечен деп жазып жатышат. Бирок тилекке каршы ал оңдобуш эле алып калды. Эгерде Мадумаров спикер болуп калса, ал бардыгын катуу кармамак, ал мурун да бир жолу спикер болгон. Ошол кезде ар бир депутатка замечание кылып, сен футболкачан келип алыпсың деп министрлерди да жыйындан кууп чыккан. Мындайча айтканда, парламентти кайсы бир деңгээлде көз карандысыз башкарган спикер болмок. Бул ак Назар Ньюс чекиткей эже. Сулайманов: Бакиевди башканы коюп ишке өтөлү. Куш келиңиздер, урматтуу 7-чи чакырылыштын депутаттары. Ишиңиздерге ийгилик. Биз карапайым эл сиздерди чоң үмүт менен шайлап бердик. Адашып, билбей шайлап алган болсок дагы, мындан ары уялып, өлкөнүн келечеги үчүн калыс иштеп берет деген терең ишеним, таза үмүтүбүз бар. Эми мындан ары өлкөгө пайдалуу, элге керектүү мыйзамдарды кабыл алып берсеңиздер деген чоң ишеним бар. Мен бүгүн биринчи эле күнү Жогорку Кеңештин жыйынын карап отуруп мындай суроо бергим келди. Азыркы депутаттар өзүңөрчө манчыркабай, карапайым элдин суроосуна соцсеттер аркылуу окуп жооп берүүгө тийишсиздер жана жооп беришет деген ойдомун. Замандын, коомдун талабы азыр ушундай. Силер эмес, президент да элдин ою менен эсептешип баарына жооп берип жатат. Менин айтайын дегеним, ушунча элди каратып туруп майда барат нерселер үчүн майдаланып, жеке кастыкты коюп бир пайдалуу ишке өтүңүздөрчү сураныч. Алтынбек Сулайманов эң туура айтты. 1000 рет жаман десек дагы, биз бүгүн 6-чы чакырылыштын депутаттарына рахмат айтышыбыз керек. Анткени оор кырдаалда жаманбы, жакшыбы, ошолор өлкөнүн келечеги үчүн баарын мыйзам жолунда мыйзамдаштырып беришти, иштешти. Анан эле кеткен келинди ким жакшы десин болуп, тигил жаман, бул жаман дегенди токтоткула да эми ишке өткүлө. Бул бүгүнкү күндөгү элдин талабы. Экинчиден, Мадумаров улам эле кайра мен билем түнү менен коңгуроо чалуулар болуп, мажбурлап анан кнопка бастырышат деген ойду кайра айттыңыз. Билет экенсиз, ошол учурда оозуңузга талкан салып алдыңыз беле. Бакиевтерге тон жапкандан көрө айтпайт белеңиз трибунада кыйкырып. Азыр эч кимге сөз бербегендей ошол маалда, эй тигил жакта мажбурлап кнопка бастырып жатат, өзлөрүнө ыңгай түзүп жатат деп эмнеге учурунда айткан эмессиз? Сөздү учурунда айтпаса, сөз атасы өлөт дейт кыргызда. Аргасыз болуп, мажбурлап, депутаттарды курал катары көрүп жатат деп убагында айта албагансыз. Кудайга шүгүр деңиз, сизди 13 жыл эл шайлабады. Кээ бирөөлөр шайлашса да бут тосушту бийлик. Бирок бул жолу Жапаровдун бийлиги сизге бут тоскон жок. Канча ич күйдүүлүк менен болушунча шыбасаңыз да, Жапаров эдегишпеди. Жада калса тигил сабатсыздарды да алып бардыңыз сүйрөп. Элдин бүтүндүгүн сиз бузуп жатасыз. Депутаттар прогресс жасайлы, алдыга умтулалы, иштейли деп жатышат. Жапаров камалганда жан тарта коюп, сүйлөп, калыс болумуш, күйгөн адам болуп упай топтоп, анан жерге түшүп калган кадыр баркыңызды бир топ эле көтөргөнсүз. Көпчүлүк карапайым эл Мадумаровду шайласак, Садыр Жапаровду бошотот деген ойдо. Көп мекенчилдер, карапайымдар сизди ээрчишти. Анын арасында дал ошол оозуна келгенин оттоп, мурдуна келгенди жыттаган Орозайымга окшогондор. Сизди ээрчип, ошол сыяктуулар менен колдоочу көбөйттүңүз. Өзүңүздү тынымсыз пиар кылып жатып калдыңыз. Бүгүн да майда сөздөн баш көтөрө албай майдаландыңыз. Карапайым эл ныктап сүйлөгөн кооз жомоктогудай сөздөрүңүзгө ишенип, байкуш байоо эл дагы шайлады. Бирок коллегаларыңыздын көбү жакшы билгендиктенби сизди сүйө бербейт экен. Бүгүн көрүнүп калды. Айтайын дегеним аябагандай көп. Тажрыйбаңызды эл үчүн эми жумшаңыз. Элди бөлбөңүз. Улуу катары элди ынтымакка чакырыңыз. Кечеге эле бир пайда кылбаган, жада калса билими күмөн жараткан ачайкырык салгандарды парламентке алып бардыңыз сүйлөп. Алда сиздин деңгээлиңиз. Эми ошончо шайлаган соң эл үчүн иштеп бериңиз. Жогорудагы бир эле суроом, мурунда жазган элем. Көп нерсе билет экенсиз. Ошол маалда эле чапан кийгизгенден көрө мындай нерселер болуп жатат деп коркпой эле азыр ачайкырык салганда эле айтсаңыз болмок экен, тактыңызды ойлой бербей. Эми биз ишенебиз. Ошол жерде эл алдында жайкап, ар сөздү айтып, буйтап келген жана секирип жаткан сиздин кол коюлган чырдуу протокол боюнча да уяты менен жооп берет деп ишенебиз. Ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу 7-чакырылыштын депутаттары, эл үмүтүн актаңыздар. Арзугүл Абдибалиева.